Кутман кеч, урматтуу урамандар, кош келиңиздер. Бүгүнкү эфирди билесиздер, бүгүн өтө сонун эфир. Бизде тапшырма аткарып, группа ушундай жанданып, жалаң ырчылар келип калганбы? Бүгүн группада аябай шаңдуу, өзгөчө маанай тартуулаган мырзалар, айымдар өтө көп экен. Өзгөчө таланттуулар бар экен. Продюсер болуп кетемби деп да өзүм күлүп калдым. Менеджер мага сиз ушуларды ырчы кылып чыгарат окшойсуз деген сонун кеңештерди берди. Азаматсыздар тапшырманы убагында аткарып, аракет кылган айымдар. Бул акысыз сабакта эле ушунча аракет кылып атасыздар. Анда сиздер акылуу сабакка келгенде эмнени гана жасабайсыздар, Ар бир нерсенин өзүнүн акыбети болот. Биз канчалык өзүбүзгө инвестиция жасоону үйрөнгөн болсок, өзүбүзгө билим алууга акча жумшай турган болсок, бизде результат жаралат да. Мен деле бир учурларда чоң суммада акчаларды коротуп, ийгиликтүү адамдардын курстарын сатып алып окуганмын. Азыр деле окуп келемин. Себеби улам жаңыланган доордо улам жаңыча көз караштар пайда болот, жаңыча билимдер келип баштайт. Ошонусуңар да биз дагы улам жаңылап, жаңы билимдердин үстүндө иштеп турабыз. Бүгүнкү эфирге кирип жаткан айымдар, азаматсыздар, ким кайсыл жактан кошулуп жатат, кечээнкү сабакка катышып тапшырма аткаргандар, мен аткардым деп жазып коюңуздар. Назира кош келдиң, Мербеже азаматсыз, Гүлнур, Айгүл эжеке. Бир аз күтө туралы, анан биз сабагыбызды баштайбыз. Ага чейин суроо жооп кылып туралы, сурооңуздар жазып коюңуздар. Ким кайсыл жактан кошулуп жатат, ошону да жаза кетиңиздер. Бишкек шаарында биз жандуу жолугуш уюштуралы деген максатыбыз бар. Жакынкы араларда эгерде ким Бишкек шаарында болсо, мен Бишкектемин деп жазып койсоңуздар, бир күнү бизнес завтрак дейбизби, же болбосо атайын жолугушуу кечеси дейбизби, же балким караокеге барып ырдап келебиз. Кыскасы биз өзүбүздү өнүктүрүүдө кичинекей чакан команда топтошубуз керек. Ошого эгер Бишкек шаарында болсо жандуу жолугуш уюштуралы. Региондордо болсо айласыздан бара албай калабыз. Бүгүнкү сабак үндү тарбиялоо, сүйлөө чеберчиликти өстүрүү жана ораторлук чеберчилик боюнча сөз болмокчу. Мен аткардым, Айнур эжеке азаматсыз. Мен Бишкектемин, Кенже эжеке Бишкекте турат экен. Бишкек шаарындагылар жеке каткада жазып койсоңуздар, мен Бишкекте жашаймын деп. Мен Бишкекте чакырсаңар барабыз дейт. Гүл дейт. Жеке каткада жазып коюңуз, мен Бишкек шаарында жашайм деп, мен сиздерди атайын белгилеп алайын. Биз азыр сабагыбызды баштаардын алдында мен сиздер менен кыскача сүйлөшүп турайын. Себеби баарыбыз топтолгондо баштасак абдан жакшы болот да. Себеби артта калгандар кайра сурай беришет. Ошондуктан бир аз күтөбүз, бир 5 мүнөт күтөбүз, андан кийин баштайбыз. Сиздердин оюңуздарча бизге сүйлөө чеберчилиги керекпи? Сүйлөө чеберчилиги эмнени аткара алат, эмне функцияны, эмне кызмат көрсөтө алат негизи? Ошол боюнча сүйлөшөбүз. Баштай берели, 50% адам топтолуп калдык, группадан. Баарыбыз эле бир заматта эле баары чогулуп кетпейбиз, ар кандай жумуштар болуп калышы мүмкүн. Эфир сакталат, каалоочулар эгер кечигип калгандар болсо көрүп аласыздар. Албетте сүйлөө чеберчилиги сөзсүз керек. Бул кимдер үчүн керек? Себеби сүйлөө чеберчилиги жок, биз бизнес кыла албайбыз. Сүйлөө чеберчилиги жок, биз өзүбүздү эл алдына чыгара албайбыз. Сүйлөө чеберчилиги жок, жумуш кыла албайбыз да. Биз жакшы сүйлөгөндү өздөштүрүп алсак, сүйлөө реч бизди алдыга мындай умтулуубузга, алдыга билим алуубузга аябай таасир берет. Биз канчалык деңгээлде мыкты сүйлөгөндү билсек, ошончолук деңгээлде бизде
жолдор ачылат десек болот, баягы бизнес жаатына кеткендерге. Эгерде кимдир бирөө лидер болуп, өзүн баягы депутат же болбосо бир компания лидери болуп, же болбосо дагы бир өзүн мындай эл алдына алып чыга турган оратор болууну каалай турган болсо, анда эң маанилүү нерсе бул жерде сүйлөө чеберчилик турат. Андан кийин адамдын үнү турат. Үндү көпчүлүгүбүз маани бере бербейбиз да. Андан кийин адамдардын бул кыймыл аракети турат. Биз канчалык сүйлөп, канчалык окулуктуу сүйлөгөнүбүз менен ар бир биздин дене кыймылына кирет да. Бизде үн кыймылы, анан дене кыймылы деген бар да. Үн кыймылына бизге эмнелер таасир берет? Биздин үнүбүз да. Ошол үндү биз көпчүлүгүбүз учурда жагымдуу кылыш үчүн сөзсүз эле бир техникалар бар деп ойлойбуз да. Жок, эч кандай техника, эч кандай бул жерде бир дагы мындай өзүнөн өзү эле пайда боло калбайт бул нерселер. Мисалы, эгерде сиз аябай мыкты сүйлөгөндү өздөштүрүүнү кааласаңыз, сиз практиканы көбүрөөк кылсаңыз эле мыкты сүйлөп каласыз. Болгону сиз туура китептерди окушуңуз керек, туура чыгармаларды окушуңуз керек болот, туура аңгемелер, ошол эле учурда биздин сөз байлыгыбызды кеңейте турган эң баалуу китептерди окушубуз керек. Биз ошондо өсө алабыз. Анан азыркы учурда мен эмне үчүн бир улуу эженин сүйлөгөнүн сториске белгиледим, жана жаш кыздын да, жомок айтуу. Жомок айтуу биздин бала чагыбызда ата-энелерибизден калган, чоң ата, чоң энелерден калган эле, биздин баягы бала чагыбызда бизди өстүргөн эле, адам болуубузга тарбиялаган. Ошол эле учурда биз ал жомоктордон эмне пайдаларды ала алдык, аң сезимибиз аябай жакшы эсте сактап калды. Алигиче мен эсимде сакталды да. Жомок айтып берген учурлары, кандай жомоктор, ошолордун баары эсимде калып кеткен да. Ошон үчүн жомок айтуу бул бир эле өзүбүз үчүн эмес, биз жакындарыбыз, балдарыбыз үчүн, неберелерибиз үчүн, кимдир бирөө чоң эне болсо, балким бөбөктөрүбүз үчүн, бизден кичинекей балдар, мисалы жаш студент балдар болсо, бөбөктөр үчүн жомокторду атайын арнап, жакшы кылып айтып бере турган болсо, алардын аң сезимине кошкон салымың, биринчиден аларга аң сезимине кошкон салымың болот, экинчиден сен өзүңдүн сүйлөөң жана ой жүгүртүүң өсөт да. Көрдүңүздөрбү? Илгери чоң апа, чоң аталар эмне үчүн жомокторду көбүрөөк айтышкан? Анткени ал сөз байлыгын кеңейтиш үчүн айтышкан. Алар бизге айтып берүү менен алар эстеп калган. Анткени аларга дагы алардын ата-энелери жомокторду айтып беришкен. Ал учурда китеп деген нерсе аябай аз болгон дагы. Ал учурда чоң ата, чоң энелер, биздин тайта-тайнелер өздөрү жомокту өздөрү ойлоп тапкан. Анан ошону эле балдарыбызга, кыздарына, неберелерине айтып беришкен да. Эми биз ошол эле өзүбүздүн эле кыргыздын эле жомогун, ошол эле тамсилдерин, ошол эле аңгемелерин, ошол эле прозаларын, ошол эле обондо ырларын биз күнүмдүк жашообузга колдоно турган болсок, ар бир сөз өзүнүн таасирдүүлүгүн жоготпойт, кайра күчөйт да. Биз эми жогото бараткан кыргыз тилин кайрадан жандандыруу максатында бул нерселерди иштеп чыгып атам. Кыргыз элинин методикасын колдонгула депчи. Ар бир техниканын өзүнүн баягы колдоно турган учуру болот. Мисалы, балким жыйындарда сүйлөп калышыңыз мүмкүн. Ошол учурда сиз адабий тилде сүйлөсөңүз, сизде элдин баары сизди жакшы көрүп, сизге сый урмат артат. Оратор деген ким? Ошол боюнча баштадык эми. Оратор бул эл алдында өзүн эркин сезе билген, элди жетектей алган адам бул оратор да. Өзүнүн сөз байлыгы менен, өзүнүн мимика жесттери менен адамдарды ээрчите билген адам бул оратор. Мисалы, биз ораторлордон дүйнөлүк деңгээлдеги ораторлорду ала турган болсок, бул биздин союз учурундагы чоң атабыз Ленин. Бул оратор болгон. Сталин оратор болгон. Маргарет Тэтчер, айымдардын арасында эң күчтүү айым бул Маргарет Тэтчер. Ошол эле учурда Гитлерди да эң күчтүү оратор деп эсептешет. Себеби Гитлер
ушунчалык харизмасы күчтүү адам болгон, бир заматта эле адамдарды аябай мындай мотивация берип туруп, адамдарды баат эле чогултуп койгон. Ораторлордун түпкүлүгү бул офицерлерден алынган деп айтышат. Бул орустарда офицерлерди билесиздер да, ораторлор офицерлерден жүрүм турумунан алынган деп айтышат. Оратор ошол мундир деп коюшкан эмеде, Россияда ошондой мундир деген бул ар бир адам өзүнүн кийген кийими бакага аскерлердей. Атайын погондору бар, топчулары кыры эмелер топчуланган, костюмдары кыры чыккан. Билесиздер солдаттар кандай жүрөт, ошо солдаттардай дейт да, биздин милиция кызматкерлери кандай кийинишет. Кайра чөгүп кетип атат негедир. Ар бир нерсенин ошо солдаттарга салыштырганда биз ошол учурда офицерлерге дейт да, офицерлердин кийимин ошол учурдагыларды карасаңыз азыр бир аз башкачараак да. Мисалы бизге азыр ораторлор бир аз современный стилге өтүп калышты да, негизи. Багы эл алдында чыккандар классика кийимди да башкачараак кийип чыгып калышты да. Өзү негизи ораторлорго бул светтер кандай болгон, кара түстө костюм, шым, юбкалар болгон, мисалы айымдарга. Анан кара көк түстөгү светтер бул ошо ораторго тиешелүү светтер болгон. Анан күрөң түстөгү светтер, серый, кызыл, сары түстөгү светтер бул оратордун светтери эмес. Буларды адамдар кийген эмес, ораторлор кийген эмес да. Именно ошо эң көп ошо кара көктөн жашылга өтүп бараткан светтер, көктөн фиолетовыйга бир аз жакындашып бараткан светтер бул ораторлор кие турган светтер да. Мындайча айтканда костюмдары, кийимдердин баардыгы ушундай светтер болушу керек деп ошол учурларда ораторлор өздөрүнө ушундай нерсени коюп алышкан да. Бирок азыркы учурда карасаңыздар, ораторлор современный. Мындайча айтканда башкачараак, мисалы костюмдар андай кичине жеңил отурган костюмдарды кийишет. Ораторлордун кийимине токтоло кете турган болсок, көпчүлүгү эле жадагасы мырзаларда баягы смокинг деп коет го, смокинг. Биз көбүнчө смокингди кайсыл учурларда кийишет? Тойлордо, үйлөнгөндө мырзалар кийиши мүмкүн, Анан аял киши биз көбүнчөсү эле кандай бир чогулуштар болуп калганда эле кийип калышыбыз мүмкүн. Өзгөчө мугалимдерде эми классика светти кийебиз. Жөнөкөй адамдарда бул нерсе кийилбейт. Анан дресс-код деп коет да. Дресс-код деген бул өзү адамдын кийими. Ошол учурдагы ошол ишкерлик эмне алектенсе, же бизнесменен, же болбосо бир бизнес форумга барып кала турган болсо, же бир семинарга барып кала турган болсо, сөзсүз дресс-код менен барыш керек деп айтылат да. Анткени дресс-код ошол атмосфера, ошол жердеги адамдардын атмосферасына жараша кийинип барышың керек. Эгерде сен бизнесмендер менен жолуксаң, инвесторлор менен жолуксаң, сен ошолордун эмесине жараша кийинип барышың керек да. Биз азыркы учурда мындай современный болуп, мындай башкача кийимдерди кийип алып барып калышыбыз мүмкүн. Кээде ар түрдүү кийинип барышат да. Өзгөчө Кыргызстанда биз өтө жайылып кете элекпиз бул жаатындачы. Ораторлордун кийимдерин стиль менен кийүүнү, стилисттер менен иштөөнү деле жакшы өздөштүргөн эмеспиз. Бар эми стилисттер менен иштеген айымдар, мырзалар болушу мүмкүн, эми бирок алар чоң кызматта иштегендер, чоң лидер болуп чыгып келаткандар да. Жөнөкөй карапайым калктын ичинде биз дресс-кодду көп деле маани бере бербейбиз. Мисалы тойлорго баратканда, биз тойлорго мисалы чет өлкөнүн, Европаныкын ала турган болсок, тойлордо аларда караңыздар, ак десе ак кийип барышат да. Кызыл десе кызыл кийип барышат тойлордочу. Дресс-код алдын ала эскертип коет. Бизде андай нерсе жок. Бирибиз сары, бирибиз кара, бирибиз жашыл, бирибиз көк түрдүү светти кийип барабыз да. Чет өлкөлөрдүн өнүккөн өлкөлөрдө көбүнчөсү ошо дресс-кодду көбүрөөк карашат. Көрдүңүздөрбү? Азыркы учурда бизде форумдарда, бизнес форумдарында, ушундай жактарда бизде сөз дресс-код деп айтып калды. Кичине болсо да бизде өнүгүү башталды да, Кыргызстанда дагы. Эми буйруса бизде бул нерседен артта калбайбыз. Буйруса сонун нерселерди дагы үйрөнөбүз.
Эми биз оратор болуп чыгыш үчүн эмне себеп болуш керек? Себеби биз эл алдында чыгып эркин сүйлөп, эл алдында өзүбүздүн ой пикирибизди кенен айтып, аудиториябызга айта турган оюбузду топтоп ошол эмнени жеткиргибиз келип атат, эмне баалуулук бергибиз келип атат, ошонун баардыгын биз айта турган болсок, биз өзүбүздүн биринчи эле жакын өзүбүздүн адамдарыбызды, өзүбүздүн досторубуздун арасында кадыр баркка ээ боло турган болсок, биз ошол тилибиз менен гана, сөзүбүз менен, кыймыл аракетибиз менен, өзүбүздүн ораторлук чеберчилигибиз менен гана биз алдыга чыга алат экенбиз. Эми биз ошол ораторлук чеберчиликти өздөштүрүү менен биз бизнести жакшы өздөштүрө алабыз, кура алабыз. Себеби ораторлор булар эл алдында кадыр барктуу адамдар. Ораторлорду көп адамдар сыйлашат. Ораторлорду эч жакшы сүйлөгөн, бул кыргыздын түбүндө деле, түкүрүн казып көргөндө деле тарыхты ала турган болсок, билесиздер, чечендерди, айтышка чыккан чечендерди, акындарды кыргыздарда төргө отургузган да. Төргө үйүбүздүн төрүндө акындар келсе төр бошотконбуз. Ошондой эле биз өзүбүздүн баягы кыргыздын эле бир нокуралуулугун аябай каза турган болсок, бизде аябай менталитетибизде сонун нерселер бар да. Биз ошону эле биз өздөштүрүп алышыбыз керек, кайрадан жаңылашыбыз керек болгону. Биз Европаныкын туурайбыз деп, биз замандан өзүбүздүн тарыхыбызда артта калып кетебиз. Андан көрө биз келиңиздер баардыгыбыз чогуу биргеликте өсөлү, алдыга чыгалы, келечекти биз өзүбүз курабыз, балдарыбыз үчүн, кимдер үчүн курабыз дагы, өзүбүз үчүн, мамлекет үчүн курабыз келечекти. Ошон үчүн ар бирибиз салым кошолу өзүбүздүн улутубузга, өзүбүздүн рухубузга, өзүбүздүн духубузга. Себеби биздин билесиздер, Манас жөнүндө сонун чыгармалар айтылат. Ошо Манас жөнүндө кенен айтып бере турган болсок, дастандар боюнча биз озек айтып бере турган болсок, жаңылмаштардын мастери болсок, обондуу ырларды аябай жакшы деңгээлде өздөштүрүп, аябай эл алдында тынбай ырдап, сүйлөп, элди күлдүрө билип, элди ыйлата биле турган болсок, биз оратор болуп эсептелебиз. Ошон үчүн ораторлор бул акчалуу адамдар деп айтышат. Себеби алар сөз менен, тили менен, өзүнүн жести менен акчаларды жакшы табышат экен. Демек, биз ошол ораторлук чеберчиликти мыкты өздөштүрүүнү аракет кылышыбыз керек. Болгону бизде практика көбүрөөк жасалышы керек. Эми сиздерге ачык эле айтып атам, бул нерселерди анткени бул нерсени дагы окуп келиш үчүн дагы көп акчаны коротком мен. Бирок өзүмдүн жан дүйнөм ошол кыргыз тилинин сөз байлыгынан тапты десем болот. Себеби бизде сөз байлык ушунчалык кенен. Кыргыз тилинин эмеси, бизде грамматикасы дейбизби, кыргыз тилинин сөздөрү дейбизби, бизде негизи аябай көп да. Биздин ушунчалык мактангым келет да. Ар бир сөзү алтын го кыргыздардыкы. Ар бир сөзүндө маани жатат, ар бир сүйлөмүндө маани жатат, ар бир сүйлөмү сени тарбиялайт да. Макалдарын карасаңыздар, кыргыздарда өтө кызды үйдө кыл жатпайт, жигитке 70 өнөр аздык кылат деген сыяктуу. Караңыздар, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Азыркы учурда жигиттерибизге 70 өнөр деп. Ошол учурда кыргыздар эмне үчүн айтышкан? Себеби кыргыздар ал учурда жоокер болушкан, ал учурда мергенчи болушкан, кыргыздар ошон үчүн жигиттерди ошентип баалашкан да. Кыздарды, кыздардыга өзүнчө, келиндерге өзүнчө, кайнене, кайнатага, ата апаларыбызга өзүнчө сонун нерселерди айтып чыгышкан да. Макалдаштырып, лакапташтырып, анан ошолордун арасынан баягы күлдүрө турган жаңылмаштарды ойлоп табышкан. Эми биз канчалык практика жасамайынча биз өсө албайбыз алдыга. Алдын ала айтайын, күндө ырдаңыздар, обондуу ырлардан алыңыздар, элдик ырлардан алыңыздар, жаңылмаштардан алыңыздар, макал лакаптардан жаттаңыздар. Ошентип сиздердин сөз байлыгыңыздар ошодон кеңейет. Сиз орус тилин окуп чыгып, орус тилин жаттап, аны сиз сөзүңүздү үйрөнгүчөктү, сиздин кыргыз тилиндеги сөз байлыгыңыз азайып кетет. Сиз орус тилин үйрөнүп жатып, сиз өзүңүздү таппай каласыз. Тил үйрөнүп башка тилде. Жок, өзүңүздүн тилиңизди кеңейтиңиз.
Анан башка тилди кошумча үйрөнүңүздөр. Демек биз өзүбүздүн эле руханий, өзүбүздүн эле тарыхыбыздагы, өзүбүздүн эле сүйлөп жаткан, бизди Кудай кантип сүйлөтүп тилибизди чыгарган болсо, ошол тилде биз күчтүү адис боло алабыз. Өзүбүздүн эле мамлекетибизде, өзүбүздүн эле эли журтубузда. Эми бизде 7 миллион калк бар. 7 миллион калкты тейлеш үчүн бизде ораторлор аз азыркы учурда. Журналисттер дагы ораторлордун катарын толуктап калышы мүмкүн. Ошол эле учурда лидерлер, мисалы, мамлекеттик башчылар, ошолор президент ораторлук чеберчиликти өздөштүргөн. Анткени ал эл алдында чыгып эркин өз ой пикирин айта алат. Министрлер ошол учурда жетекчилер кандайдыр бир мекемелерде баягы өзлөрүнүн командасын түптөп окуткандар. Алардын да сөз байлыгы кенен болбосо, жөн эле барып дудук болуп эле отура берсе, аларды эч ким ишке албайт да. Ошон үчүн ар бир мыкты сүйлөгөндөрдү билесиздер, кайсыл жерде болбосун иш таап кете алат да. Мисалы сүйлөп, тартынып, өз оюн айта албагандардын көпчүлүк жерде чүнчүп кетишет. Өзүнүн оюн айта албайт же жумушка кире албайт. Кээ бир адамдарды билесиздер, өзү туубасы аябай мындай сөзмөр болушат. Бирок биз сөзмөр болуунун дагы өзүнүн көбүрөөк сөздөрдү үйрөнүү менен биз деле ошондой жакшы сүйлөй алабыз. Биз деле өздөштүрсөк жакшы өнөрлөрдү үйрөнө алабыз да. Болгону бизде аракет эмнеден болот? Биздин каалообуздан, ички дүйнөбүздөн болот. Биз ошол нерселерди, эмнени кааласак, ошол нерсени көбүрөөк жасаган болсок, биз ошол жакта мастер болобуз да. Эң биринчи сүйлөө чеберчиликтин бизнеске таасири, бизнес ээлери мисалы жакшы сүйлөгөндү билбесе, өз оюн айта албаса, командасына мотивация бере албаса, ал бизнес кыла албайт да. Командасында дагы жакшы сүйлөгөндөр, оюн кенен айтканда, ой жүгүртүүсү кенен болгондорду кабыл алышат да. Ошолордун негизинде алар жумуш менен камсыздайт да. Алар дагы изденишет, кандай адамды жумушка алабыз, бизге кыргыз тилин жакшы билген, орус тилин жакшы билген, уюштура билген уюштуруучулар керек деп көпчүлүк жерлерде ошондой издешет. Мисалы, мугалимдер деле эгер жакшы сүйлөй албаган болсо, окуучуларга кантип сабак өтөт эле. Мисалы, врачтар деле жакшы сүйлөп, жакшы консультация бере албаса, адамды балким түшүндүрө албай калышы мүмкүн. Ошондой ар бир адамдын сүйлөө техникасы бар. Даярсыздар, баардыгыңыздар. Болгону ошол даяр техникаңыздарды эле өстүрүп коюшуңуздар керек. Көбүрөөк макалдардан жаттап, көбүрөөк чыгармалардан окуп, сөз байлыгыңыздарды мындайча айтканда кеңейтип койсоңуздар эле болду сиздерде. Тойлорго чыкканда, тойлорго ылайыктуу бир кандай десем, куюлуштуруп ырлар менен, тостторду, ошол учурда каалоо тилектерди, жада калса бата айтканды дагы жатташыбыз керек. Биз бата бергенди билбейбиз азыркы учурда. Мен билбейм, мисалы, бата бергенди. Балким мен өзүмдүн деңгээлимде айтаармын, бирок мен ата бабаларым айткандай мен батаны бере албаймын, чынын айтканымда. Ошон үчүн биз Кыргызстан өзү бата тилеген, бата берген китептер дагы бар. Ошолорду алып өздөштүрүшүбүз керек. Ал жагына буюрса жакында дагы балким ушундай нерсе уюштуруп калышы мүмкүн. Азыркы учурда мен ошо үн тарбиялоо, сүйлөө чеберчилик боюнча гана нерселерди уюштуруп атамын. Бул эмне себептен бул жака кайтып калдым? Себеби мен өзү сатуу тармагын окутуп, үйрөтүп жатып, айымдардын көпчүлүгү тартынчаак, сөздөрүн тактап сүйлөй албайт. Ошол эле учурда бирөө менен мамиле кур десең, мамиле кура албайт. Анан ошондуктан мен ошол жаатына көбүрөөк басым жасап калдым. Себеби сүйлөөнү жакшы билбеген адам сатуучу болуп иштей албайт. Үнү жагымсыз адам дагы сатуучу болуп иштей албайт. Ошон үчүн биз сатуу тармагында эң кийин нерсени үйрөнүш керек. Бул эки техника деп койдум. Бул эки техника, бирөөсү сүйлөө техникасы, экинчиси үндүү тарбиялоо техникасы да. Ушул эки техниканы өздөштүрөбүз. Жана үчүнчүсү бул сатуунун өзүн сатуу техникасын өздөштүрүшүбүз керек. Биз адамдарга кантип өзүбүздүн баалуу курсубузду сата алабыз, же болбосо өзүбүздүн товарыбызды сата алабыз, ошол эле учурда өзүбүздүн компаниябыздын атын сата алабыз. Ошолордун баардыгын биз сатуу тармагынан үйрөнөбүз да. Ошонун негизинде мен жакында эле башталып атат. Бул биринчиси, балким кийин көбөйүп калышыбыз мүмкүн.
арабызда күчтүү айымдар бар, ырчы жигиттер, мырзалар бар болушу мүмкүн араңыздарда. Мен группадан көрүп атам, ырдап өз оюңуздарды айтып, макала каптар жаттап, анан жалмаштарды айтып атасыздар, азаматсыздар. Эми биз ушу менен эле токтоп калбастан, кандайдыр бир курстардын негизинде бирөөнүн жетектөөсүнүн астында өсө турган болсок, биз анда жакшы бат кетебиз да. Себеби мени деле бирөө мындай эме кылат да, устат катары мага билим берет да. Мен өзү как шакирт катары башка жактан да билимдерди алып турам. Ошондой эле сиздерди деле жетектей турган, сиздерди жетектеп алып кете турган айымдар болсо, мырзалар болсо, ошондойлор менен байланышып, сүйлөшүп, оюңуздар менен биригишип иш алып кетсеңиздер абдан жакшы болот. Эми биз баягы ораторлук чеберчилик десек, аябай көп чоң тема. Муну болсо бир ай бою сүйлөсөң дагы түгөнбөйт. Эң негизги нерсе бул ораторлук чеберчилик. Бул сизге байлык алып келүүчү, сизди эл алдында мындай лидер катары чыгаруучу чоң инструмент десек болот да. Себеби сиз оратор болуш үчүн ошол техникаларды эле үйрөнүшүңүз керек. Сүйлөө техникасы, үн тарбиялоо техникасы, сиздерге айтып атам, ошолорду эле үйрөнүп алсаңыздар, жакшы өздөштүрүп алсаңыздар эле мыкты кетесиздер. Сиз мисалы курс создавать этем деп атасыздар, курсту ачам, өзүмдүн английский курсумду же адабиятта кыргыз тилинен сабак берсеңиз, кыргыз тил курсун, орус тил курсун, англис тил курсун дейли. Деги сиз эмне курс ачам деп атасыз. Ошого багытталган болсо, же болбосо сиз өзүңүз бир компанияда иштеген болсоңуз, же ишкерлигиңиз болсо, же бизнесиңиз боло турган болсо, сиз ошону дагы жетектеп өстүрүш үчүн дагы сизге тил менен сөз байлыгы өтө керек болот. Ошон үчүн баардыгыбыз буюрса практиканын негизинде гана жасай алабыз. Ал үчүн бизде максатташ адамдар болуш керек, көп болуш керек, чогулушубуз керек, бирибизге мотивация беришибиз керек. Анча-мынча кемчилигибизди айтып, көзгө сайып, сен могу жерди мынтип сүйлөсөң жакшыраак чыкмак, бул жерин жакшылап ырдасаң мындай чыкмак, бул жеринде муну сунуштасаң андан да сонун чыкмак деп биз бири-бирибизди тарбиялайбыз. Ошонун негизинде биз билим алабыз. Бири-бирибизге билим дагы беребиз, билим дагы алабыз, өзүбүз дагы өсөбүз. Мындайча айтканда, эгерде бир максатташ адамдар бир корабльде түшүп кала турган болсо, анда ошол корабльди жүргүзүп деңиздин аркы жагына алып чыгып кетсе болот экен да. Жалгыз капитан бул жерде корабльди башкара албайт экен. Ошон үчүн анын дагы жанында жөөкөрлөр болот экен. Эми биз дагы ошондой күчтүү команда болуп, биз бири-бирибизге мотивация бере турган команда болуп өсөлү. Мен жакында ошол сүйлөө чеберчилиги жана үндү тарбиялоо боюнча атайын практикалык, 100% практикалык курс 24 же 25 башталат. Болгону 290 сомго койгонмун. Ал жерде сатуучуларга ылайыкташтырылган, сатуучу бол курсумдун негизинде түзүлүп чыккан. Бул 5-чи потокто кыздарым окуду, айымдар өтө сонун результаттар жаратып атышат. Курстарын ачып атышат, азыркы учурда сүйлөп коркуу сезимдерин жеңип атышат, өзүнө болгон ишенимди жогорулатып атышат. Ошол эле учурда өзүнө болгон бааны көтөрүп атышат. Эми сиздер дагы буюрса ошондой өзүңүздөрдү эми убакыт келди, кечке эле ар кимдин сторисин карап, ар кимдин түз эфирине катышып жүрбөй, эми сиз дагы түз эфир өтүшүңүз керек болот. Сиз даярсызбы ошого? Даяр болсоңуздар, мен даярмын деп жазып коюңуздарчы. Жакын арада ошо 24-25 курс старт болот. Бул курста сиздер практиканын негизинде 7 күн бою түз эфирде мен менен бирге болосуздар. 7 күн практика аткарасыздар, ошондо 14 күн болот. Эмне үчүн 7 күндү алып атам? 7 күн бул буудайдын өнүмү деп аталат. Курстун өзүндө тигилген буудай 7 күндө угут болуп өнөт. Биз 7 күндөн кийин сүмөлөк жасайбыз го. 7 күндүн ичинде бизде өнүп чыгат өнүм. Ошондой эле ошо 7 күндүн ичинде сиздерге кичинекей бир ошол өнүп чыга тургандай бир билим бере турган болсом, мен өзүм ошол нерсени иштеп чыктым да. Суроолоруңуздарга барбы? Эгер суроолор болсо беребиз. Кандай суроолоруңуздар бар? Суроолорду беребиз.
Суроолор барбы? Суроолор болсо активдүү жазабыз, чатка жазабыз, чат менен иштейбиз. Курс баасын алдын ала эскертип коеюн. Акция менен 290 сомго гана катталасыздар. Ал август бул биринчи жолу ушул айда болот. Экинчи айда июль айында болбойт. Август айында коюлат, бирок август айында 10 эсе көтөрөбүз баасын. Себеби ар бир адам менен иштеш өтө кыйынга турат. Ар бир адамды жетектеп, аны результатка чыгаруу да өтө кыйынга турат. Ошон үчүн биз эң төмөнкү бааны койдук азыркы учурда. Эгер сиз лидер болууну кааласаңыз, өзүңүздүн командаңыз менен иштегенди жакшы көрсөңүз, эл алдында эркин сүйлөп чыгууну кааласаңыздар, анда бул курс сиздер үчүн. Бул курстарды мен кымбатка окугам. Сиздерге кичинекей эле эмне суммасын эле берип атам. Азыр деле ошол жаатында көбүрөөк сумма акча коротуп, дагы жакында жаңы курска катталып алдым десеңиздер, бул өзүмө болгон инвестиция. Сиздер канчалык өзүңүздөрдү жакшы көрсөңүздөр, канчалык өзүңүздөргө болгон сүйүү бар болсо, өзүңүздөргө инвестиция жасоону үйрөнүңүздөр. Себеби ар бир адам бул өсүүгө татыктуу. Эфир сакталат, эфирди сөзсүз сактайбыз. Бүгүнкү эфирге кирип берген айымдар, мырзалар, азаматсыздар, мен сиздерге ыраазымын. Себеби бул эфирге дагы ушул 1 саат бою отуруп берүү бул өзү чоң эрдикти талап кылат да. Суроолор болсо бериңиздер. Күтүп жатам, бир 3 мүнөттөн кийин эфиримди жыйынтыктайм. Суроолор болсо жазыңыздар. Сүрдөбөңүздөр, тартынбаңыздар. Нистан, салам. Чоң рахмат дейт Орозгүл. Терең ыраазычылык сага. Тапшырма берейин сиздерге. Бүгүн кечээ күнү мен сиздерге жаңылма, чыр, анан макал лакаптардан берсем керек. 3 нерсе берген. Ошол аңгеме берген. Жомок айттыңыздар деп. Эми бүгүн биз сиздерге тапшырма берейин, жаңылмач эмес, макал лакап жаттаңыздар. Бүгүн макал лакап жаттаңыздар дагы. Макал айтышуу менен биз видео тартыңыздар, же болбосо кандай кылсак болот? Видеого тартыңыздар, кыска макалларды жаттап, видеону мага жөнөтүңүздөр. Канча макал билет экениңиздерди мен билейин. Ооба, эң керектүү сабак бул. Сабактарды мен өзүм кымбат курстарды Санкт-Петербургга барып окуп келген элем. Орустардан окуганмын, орус тилдүү тренерлерден окуганмын, бирок баары бир мен өзүмдүн тилимде сүйлөп чыккым келди да, орус тилинде. Мен эми баягы кыргыз айыл жеринде эле төрөлгөм, айыл жеринде өскөм. Мен бала төрөлгөндө эле кыргыз тилинде эле сүйлөп чыккан, тилимде эле университетти деле мен кыргыз тилинде бүтүрдүм. Эми мен орус тилинде иштешкендерим менен сүйлөшүшүм мүмкүн, мындай жөнөкөй баягы колдонулган сөздөр менен сүйлөшүшүм мүмкүн, бирок орус тилдүү болуп мен аябай укмуш болуп, тренер болуп чыга албайм. Ошондуктан мен өзүмдүн тилимде айымдардын өсүүсүнө салым кошуу максатында өзүмдүн эле тилимди буйруса сиздер менен биргеликте өстүрүүнү каалап атам да. Эфирди башынан көрөт окшоймун дейт. Албетте көрүңүздөр. Өтө сонун сабак болду дейт. Терең ыраазычылык бардыгыңыздарга. Анда эфирибизди жыйынтыктайлы, суроолор жок окшойт, Ооба, курстан уялбай сүйлөгөндү үйрөнөсүздөр. Биз курста эмне кылабыз? Түз эфирге чыгууну үйрөнөсүздөр. Биз сабак учурунда эле видео жандыртып сизди сүйлөтөбүз. Баштаганда эле сүйлөп баштайсыздар. Видео камера менен бири-бирибизди көрүп сүйлөшүп баштайбыз. Курс ичинде эле башталат. Түз эфирге чыгып, ошол эле учурда видео звонок менен сүйлөшөбүз. Ал жерде сиздердин тартынуу, уялуу, акырында ырдап, шаңкылдап каласыздар. Мындайча айтканда, бизде башында видео камерага тартынган эжелер акырында заңкылдап, үндөрү ушундай ачылып, өздөрү ачылып, ушундай сонун эмеде бүтүштү да курстучу. Мен ошондон кийин ушул үн тарбиялоо менен сөз байлыкты кошконумна аябай сүйүнүп атам да. Себеби
Бул эки нерсе адамды аябай ачат экен. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат. Ким сабакка кирген болсо. Эми эфиримди жыйынтыктайын. Макала айтыш боюнча өзүңүздөр видеого тартыңыздар дагы, мени белгилеп коюңуздар. Жеке катка деле жөнөтсөңүздөр болот. Мен өзүм комментариymda айтам. Жакса жакты деп айтам, жакпаса бул жер мындай кыл деп айтам. Кыскасы Instagram менен көбүрөөк иштегенде аракет кылыңыздар. Анан сөзсүз түрдө ушул эфирди бөлүшүп коюңуздар, жакындарыңыздар менен репост кылып коюңуздар, комментарий жазыңыздар. Сиздердин колдооңуздар мага аябай керек. Сиздердин колдооңуздар менен мен Instagramда көбүрөөк адамдарга сабак өтө аламын. Ошон үчүн сиздер да бирөөгө жакшылык кылууну кааласаңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Мен сиздерге жакшы өзүмдүн билимимди бөлүштүм. Сиздер дагы бирөөлөргө жакшы маалыматтарды бөлүшүп койсоңуздар, бул дагы бири-бирибизге жардам болот. Анда мен эфирди жыйынтыктадым, барыңыздарды жакшы көрөмүн. Кийинки эфирлерден жолугушканча, эртең буйруса Telegram каналда болот. Telegram каналдын ссылкасын таштаймын. Сториске белгилеп коем, ошол жакка катталасыздар. Макала айтуу боюнча жеке номерге жөнөтүүнүн кажети жок. Сиздер видео тартыңыздар, макала айтууну сториске белгилеп коюңуздар. Мен сиздерди ошол стористен көрүп алам. Мага сториске белгилегендерди көрдүм, аябай бүгүн жеке катка дагы аябай белгилеп жөнөтүп атышат, сториске да белгилеп атышат. Аябай сонун. Андан группага да жөнөтүңүздөр, группада барлар группага жөнөтүңүздөр. Группада мен даже группада бири-бириңиздер менен айтышсаңыздар дагы болот макала катты. Бизде чоң группалар бар. 300-400 кишилик группалар бар. Кааласаңыздар ошол жакка айтышыңыздар. Мындайча айтканда, бир күн макала айтышуу кылыңыздар, бир күнү жаңылмач айтышуу кылыңыздар, бир күнү обондо ырларды ырдай тургандай кылыңыздар. Ал жерде уюштуруу менеджердин жардам аркылуу сиздер тапшырмаларды аткаруу менен жасай аласыздар. Кечээ бизде сонун результаттар чыкты да, мен ошого ыраазы болуп калдым тапшырмаларды аткаргандарга. Эми жакшы эс алыңыздар, эфирди эртең буйруса да улантабыз. Ким курска катталам дегендер болсо, ушул эфирдин аягына мен катталам курска деп жазып коюңуздар. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар.